Üçüncü temamız bu Windows менен Linux. Bu эки тең операционный системалар. Windows менен Linux. Windows'ты көбүбүзгө колдонсак керек, аны билебиз. Андан айтып кетсек, Windows операционный системасы сиздердин экраныңарда көргөндө жайгашат. Бул жерде силерде рабочий стол көрүнүп турат. Рабочий столдо сиздерде ярлыктар болушу мүмкүн. Бул жерде сиздерде настройка, документтер, приложенияларды силер өзүңөргө көчүрүп алган приложениялар, документтер баардыгы ушул жерде жайгашат. Windows операционный системасы бул Microsoft компания жазып чыккан. Ошол заматта эле бул программаны сатып алыш керек. Иштеш үчүн бул программа менен бул программада сиздер рабочий столуңуздарда файлдар менен иштешиңиздер болот, интернет подключение кылып иштесеңиздер болот интернет аркылуу, жана ошондой эле оюн ойносоңуздар, кино көрсөңүздөр, музыка окусаңыздар болот. Бул программа сатып алышыңыздар керек болот бул программаны. Бирок силер жаңы ноутбук алып жатканыңарда же башка планшет алып жатканыңарда операционный система өзү коюлган болсо, сиздер бул операционный системаны сатып алып жатканда лицензионный ключ дегенди сатуучудан сурап алышыңыздар керек болот. Анткени силер программаны кокус установка, переустановка кыла турган болсоңуздар, сиздерге лицензионный ключу керек болот. Же болбосо ноутбуктун артында наклейкасында жазылып турган болот. Азыр боюнча Windows'ун биринчи версиясы эң жаңы версияда эсептелинет. Демек, ал версиясы 2021-жылы обновление болгон. Азыр экраныңыздарды карасаңыздар, сиздерде экранда жазылып турат. Мисалы, экраныңызда рабочий столдо көзүңүзгө көрүнүп турган рабочий столдо эсептелинет. Рабочий столдо сиздерде ярлыктар бар. Ярлыктар бул программалар, сиз басып аны кирсеңиз, ошол программанын ичине киресиз. Андан кийин кнопка запуска бар, пуск деген. Ал кнопканы бассаңыз, сиз основной функция же өчүрүү, компьютерди жандыруу, настройка кылуу жерине попал болосуз, түшөсүз. Андан кийин панель задач. Панель задачка көрсөтүп турган жерде сиздер кааласаңыздар өзүңөргө аябай керектүү программаларды сразу кыстырып алсаңыздар болот, тиркеп алсаңыздар болот. Ошолордун катарында Windows системасында аябай көптөгөн вирустар бар. Ал вирустардан корголуу үчүн антивирусный системасын өзүңөр коюп алышыңыздар керек болот. Антивирусный системалар деле бекери бар, акысыздыгы жана лицензиялуусу деле бар. Лицензиялуусуларын сиздер 1 айга, 2 айга, 3 айга деген баада сатып алсаңыздар болот. Же болбосо акысызда коебуз десеңер, алардын деңгээли лицензиялууга тең келбейт. Демекчи, бир эмес бир вирусту өткөзүшү мүмкүн. Ошондуктан Windows системасы вирус көп жазылгандыктан көптөгөн атакаларга ээ болот. Биздин эмдиги операционный системабыз бул операционная система Linux деп эсептелет. Linux бул бир гана иштөө тутумунун өзөгү жана ошол видеонун негизинде иштөө тутумдарынын ар кандай версиялары чыгарылган. Мисалы, Ubuntu, Linux Mint, Debian, Red Hat жана башкалар. Бул жерде сүрөтүн ойлоп турсаңыз, пингвин турат. Өтө аябай кооз пингвин экен, суу пингвин экен. Ошондой деле операционный системада аябай кооз деп эсептеймин. Операционный системада бул өзгөчө көрүнөт, өзгөчө сезилет. Демекчи көптөгөн адамдар, көптөгөн кишилер көнүп калган Windows менен иштеп. Linux системасы Windows'тан караганда бөлөкчүрөөк болот. Бул жерде приложениялар байкасаңыз панели жамбашынан турат. Андан соң бул жерде рабочий столу деле бөлөкчө, каалаган сүрөттөрүңөрдү коюп алсаңыздар болот өзүңөргө караштуу. Жана программалары деле кичине көзгө башкача көрүнөт. Бул жерде бизде Linux программасынын пакеттери турат, документтери турат. Кантип алар өзүн
сыртынан көрсөтүп турганын көрсөңүздөр болот. Бул жерде панелди биз түбүнө түшүрүп койдук, жан баштан алып. Жана мисалы биринчи жолу установка кылганда булардын Linux'тун бир системасынын түрү бул Ubuntu деп эсептелинет. Бул Ubuntu'нун сырткы тышын көрсөңүздөр бул жерде пантераны же башка бир жаныбардын сүрөтү турушу мүмкүн. Бул жерде иштөө үчүн терминал деген программа менен иштешиңиздер керек болот. Мисалы, сиздерге бир программаны же бир драйверди көчүрүп алуу же установка кылуу керек болсо, сиздер терминал аркылуу аны өзүңүздөр установка кылып алсаңыздар болот. Буну сиздер эч жерден көчүрбөйсүңүздөр, демекчи программанын ичинде өзү бар, бирок сиздер аны чакырбасаңар, ал силерге көзүңөргө көрүнбөйт.